Assalamu alaikum urmatlı bizim görüşçüler, жылқы kuyarmandары, жылқы suyucular, kutmandı günümüzler menen. Bugün biz sizlerge Чүй облысының Кемин районунан Ильич айылынан сатылып жатқан ондай быштыны көрсөтүп беребиз. Жазга жаңасы кандуу жылкы экен. Онда кандуу жылкы кийинки жылдан баштап улакка чабам дегендер болсо, быйылдан баштап тарбиялайм дегендер, тектүү кандуу жылкы издегендер болсо, азыр биз сиздерге мына ушул жылкыны көрсөтөбүз. Машалла. Жакшы жылкыга бир машалла деп коюш керек. Мына ушу короодон экен, өзү жакшы короо экен, жакшы чарба экен. Ушу чарбадан чыккан быштыны сатып алам десеңиздер, көрүңүздөр. Азыр ээси менен сурайын, биринчи бышты дедик. Түйү каяктан чыккан бул өзү? Ушактан, ушул айылдан. Шу айылдан. Мунун ата энесин билесизби? Атасы араб каны бар да. Атасы полукров болуп калабы ошондой. Араб болчу. Энеси кыргыз жылкы эле. Атасынын канында арабтыкы бар, Возможно, атасы полукровка дейсиз. Бул ошондо мына кулак баштары окшошуп кетет экен, Мына кулагын башы, мурдулары арабтардыкы. Араб жылкыга окшош. Точкаларында байкалган. Мына денесинде точкалары бар экен. Бул дагы бир күлүк сымал улакка жарай турган, тез кыймылдай турган жылкыдай көрүнүп атат көзүмө. Азыр бул эмне кылып атат? Жөн эле турабы же кандай? Же минип атасыздарбы? Бир жумада бир 2-3 жолу минебиз. Бул эчтесе көрө элек, Улакка сүзгөнү жакшы бул, түшүп көргөн. Бир асындай мындай бул. Бир экин түшүрүп көргөнсүздөр. Үйрөтүп алса болот да муну. Данныйлары бар. Пока масло. Пока масло, буту голу таза. Так, бир жетелеңиз. Бизге жетелеп көрсөтүңүзчү. Мына бышты экен. Кандуу. Бир эки жол түшкөн дейт, сүзгөнү катуу дейт. Демек курч. Эми кандуу жылкы бир аз курчураак, каны кайнап турат да. Мындай узунураак кылып жетелеңизчи. Машалла мына. Бою канча чыга чеп? 1.60 бар го. 1.60 бар го дейт. Келиңиз, токтоңуз эми. Эми көрүнө эле турат, мондай өңү жакшы экен. Көз баштары, кабак баштары. Угуктуңуздар окшойт. Көкүрөгү кең экен, кең көкүрөк. Бастырса дагы чыгат го дейм бул чуңдар, жоонор, Машалла. Тренировка кылыш керек да. Анан 4 фут тең ак экен. Ак шыйрак. Машалла. Мына белдерди көрүп атасыздарбы? Көкүрөк, бел, арты. Шелкesi толук жылкы экен. Машалла. Канын айттык туугандар, жашын айттык. Машалла, денеси. Жеп ичкени кандай мунун? Аппетит жакшы. Мүнөзүчү, мындай мингенде кандай? Өзүңүз кандай? Жеп ичкени мыкты дедиңиз, аппетит. Таратат буту колуна чейин, бутунун ушуна чейин Таратат, Мына азыр буттарын тазалады. Любой жерин кармаса туруп берет экен. Өзү жоош дейт. Анан муну мындай өзүңүздө кандай самочувствие болот атат? Чоңойбосо кандай болот? Күлүк болот дейсизби? Курччулукы? Жакшылык болот бул негизи. Күлүкпү? Күлүк чуркашы да жакшы. Эми Сүзгөнү жакшы да мындан. оюңузча дейм, чоңойтуп 1-2 жылдан кулакка чапса кандай жылкы болот дегеним. Мүчө сындары жакшы экен, муну чатка аяктап коет. Муну санжактары, муну бакайлары бышык экен, Мындай, Бутуда түз. буттар, бакайлары түз экен да. Мындай эми сиздин оюңузча мындай тез кыймылдаган, чагылган сымалуу курч жылкы деп коебу? Курч. Өтө курч да. Минип көргөнсүздөр. Озу жумушак. Озу жумшак. Жумушак. Машалла. Скорость жакшы. Скорость мыкты дейт туугандар. Машалла, бышты экен. Алат да скорость менен. Кулактарына көрдүңүз, сонуна экен. Муну тарбиялап мине турган дооруна келиптир да азыр. Как раз момент экен. Эми мен үстүртөн суроолорду, маалыматтарды алып бердик, суроолорду берип тургандар сиздерге. Жылкыны өзүңүздөр жеринен көрүп турасыздар.
Алсаңыздар дыйкандан алыңыздар мына. Өзү кичинекейинде алып тарбиялаган экен ушу. Буште. Кулун кезинен тарбиялаганбыз. Кулун кезинен, А бул жерде местный эле экен, бул почти. Бушт экен. Кулун кезинен бери тарбиялаганбыз дейт. Атасы полукровка карап дейт. Энеси чүйдүн жылкысы дейт. Чүйдүн жылкыларында деле кан бар. Токмокто конный завод болгон, сиздерде дагы мындай. Мунун энеси эме болуш керек да, ушулай. Бир орустан алынган бес. Заманында Рысак, Орлов эмелерде көп кармач. Питнолор ошодон эмеспи? Байкалат да мына тоголок, Арапта да бар да. Рысактыкындай тоголоктору бардай сезилип атат да. Бар да. Энеси дагы полукровка. Энеси чоң беби кандай? Чоң энеси. Сөөктөрү кең экен мунунчу. Мага жакты бирок. Только муну дагы бир аз жемдеп толтуруп чучуктан толтуранан кайра суутуш керек окшойт, Көп деле минбей алдым мен азыр. Муну быйыл кышы менен багып, бастырып, улактардын чекесине алып барып мындай эле көрсөтүп, Дирек көндүрүш керек экен. Эми булакчылар өздөрү билет. Булакка данныйлары бар. Бир сыра кирип көрүп, текшерип көргөнбүз да. Сүзгөнү жакшы, чуркаганы жакшы. Мында реакциясы жакшы экен. Повороттору бүт. Машалла. Повороттор көрүңүздөр, чакчылык экен да. Туугандар кеминде булар. Кичи кемин тарапта Ильич айылында. Чалып байланышыңыздар. Азыр мен баасын ээсинен бир угуп коеюн. Бул күлүктү жаш жылкыны жүрөгү толуп келе жаткан жылкыны канчага сурап аттыңыз экен эми? Баасын айтыңыз эми бизге. 370 деп атам да мен. 370 миң сом, Долларга канча болуп калат экен бул? 4,5 мың болуп калат. Так. 400 миң сом болсо 5 миң доллар болуп калат, Примерно 4600 4,5 мың доллар болса. 4,5 миң доллар экен да, примерно. Тоголок алганда, так болбосо да тоголокто алганда 4,5 миң доллар экен да мунун баасы. Азмас кеми болот, эми жол колуна. Сүйлөшүп көрүңүздөр мына. Мына кулакка чабам дегендер болсо, дагы да кененирээк маалыматты, энеси кандай сүрөттөлчү, атасы кандай сүрөттөлчү, ушуну сурашыңыздар керек экен да. Энесинин өңү ушундай болчу. Энеси ушундай, Чоң. Бел жаатындары кандай энесин? Жакшы жаатындары. Кең, курсактары кең, жылкын бээни жакшы дешет го. Машалла. Төшү кенен болчу энесин, Энесин төшү кенен. Болчу энеси. Курсак бел жактары ошо энесин тартканмы дейм.